Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Биринчиден менин каналыма катталыңыздар, андан кийин жакты деген баскычты басып, видеобуздун астына пикир калтырганды унутпаңыздар. Азыркы биз тартып турчу видеобуз эксперимент. Мен орусча билбеген адамдын ролунда, негизи эле жашоодо деле орусча билбейм. Докторга чалуу жасап, ал жактан бул жигиттин чоң атасы каза болуп калды деген нерсени кыргызча которуп берип коюңуз деп биздин торубузга түшкөн кишиге айтат. Ал болсо мага кандай эмоция менен, кандай көз караш менен мага түшүндүрүп берет, ошол нерсени биз тасмага түшүрмөкчүбүз. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламатсызбы эже? Эже, орусча билесизби? Билем. Сүйлөшүп бересизби? Эмне жөнүндө? Бул жакта бир байкап эле ошону орусча сүйлөшүп, кыргызча айтып беришиңиз керек болуп атат да. Ну давай быстрее. Саламатсызбы эже? Эже, орусча билесизби? Эмне болду ооба? Бир номер менен сүйлөшүп берип коюңузчу. Эмне деп? Орусча сүйлөп атат да, эме жолугуш керек эле. Түшүнбөй атасың. Ассаламу алейкум байке. Байке, орусча билесизби? Не oldu? Ассаламу алейкум. Сүйлөшүп бересизби? Ne kış gerek? Орусча сүйлөшүш керек болот, мен түшүнбөй атам да. Şu an niye ne gerek? Эме Бишкекке келди депчи. Звонит. At kim geldi deyin. Шумкар. Бирөө менен сүйлөшүп коюш керек болуп атат да. Эмне болду? Орусча мен Бишкекке келдим деп айтып коюш керек болуп атат. Я Бишкекке да СМС жазып бер. Жок, бул бир нерселерди айтып атат да. Сиз билбейсизби? Эже, саламатсызбы? Орусча билесизби? Жок. Бирөө менен сүйлөшүп берип коесузбу? Мен Бишкекке келди деп айтып. Кимге? Эмне? Жумуш боюнчабы же эмне боюнча? Жок, мен Бишкек бул жака келдим эле да, ошого орусча сүйлөп атат да бул жактанчы. Эмне? Тууганыңарбы же эмне? Жок, ушул номерди беришкен да магачы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорю. Меня попросили здесь он не понимает на русском, вы говорите, Да, он приехал. да, я знаю. Куда приехал? В Карбалту приехал? Он Нет. должен был дедушку забрать. Дедушка скончался сегодня утром. Он дедушку После- должен был забрать. Да, дедушку. Натан к сожалению. Пелен. Нет, дедушка его Жок, скончался. Он в больницу, он должен был в больницу приехать. Он единственный человек, который дед его вырастил, оказывается. Родители. А он что, в вот. Карабалте, что ли, его дед? Да, Харалтадалата. Он не в Чоң атабы? курсе даже, что это дедушка его, он даже не в курсе, оказывается. А в Карабалте где? Только его номер. Центральная больница. Центральная больница, он туда должен, получается, ехать, да? Да, он сюда должен был приехать. Через матч с Бакира, по-моему, должен был выехать. И сегодня должен был в Да, Катюку вот он приехать. в Бишкеке, оказывается, на Артусайском Бишкеке? рынке. Да, на Артусайском Он там рынке потерял. стоит. Вот, я не знаю. И как ему сейчас женщина, я не знаю, что, как-нибудь поделикатнее объясните человеку, то, что мы не говорили, мы еще не сообщали о смерти деда. он пусть туда едет, в центральную больницу, да? Лучше там узнает, да? Так Ну, я лучше? не... Так, А вы я кто? не знаю даже. Кто-то вас попросил, что ли, или как? Я работаю в этой больнице. Вы работаете? Тогда я его Да. туда пошлю, давайте. Хорошо, ладно. Он позвонит. Всего доброго, Ага, спасибо. до свидания. Подойдет. Хорошо, ладно. Все, я поняла, давайте. Ага. Шумкар, да? Спасибо. Сейчас скажу ему, когда. Угу. Ага. Все, ладно, спасибо. Хорошо. Понял. Все, сейчас я постараюсь объяснить. Ага. Благодарю вас. Хорошо. Ладно. Давай, спасибо. До свидания. Сен каяктан келдиң? Мен Баткенден келдим. Баткенден. Ким бар сенде? Туугандар барбы? Эч ким жокпу? Атаң эмеде больницада жаткан турбайбы? Чоң атаң. Чоң атаң. Чоң Ал атаң Карабалта турбай, эмне сен Бишкекке келдиң? Карабалтанын эмесинде экен да, больницасында экен. Мен ушул Бирок жака бирөө барбы сенде? Сен ошол жака барыш керек экенсиң. Ошол жактан күтүп атыптыр да сеничи. больницада ал жайлоодо болчу эле да. Анан ушул жака жөнөтөбүз. Жайлоодо туугандары барбы дагы? Ал жалгызбы? Чоң атамбы? Сен да жалгызсың. Ооба, бул жака деген могу базарга жүк алып келген байкелер менен келдим. Сен ошентиң да. Анан сен Карабалтага барыш керексиң. Карабалтада жатыптыр да алчы. Анан сен ошол жака азыр жылыш керексиң да.
Карабалтада. Ал Карабалта каерде? Центральный. Сен Карабалтага жетсең эле Ол жерден центральный аз больница. жо барсаң канча мүнөттө жетем? Азыр мына сен автовокзалга барыш керексиң азырчы. Алыспы? А ты хотел еще и Алыс да башка шаар болуп атпайбы? Сен азыр Тигилер Карабалтага. эме жүк түшүрүп кой дегенден. А төлөп бердиби? Жок. Жолуңа акча барбы? Ну, видишь, менде да жок акча. Аганти сен сурабайсыңбы Карабалтага хотя бы сага 200 сом берсин жетесиң ошол жаккачы. Менде да тыйын жок берейин десем да сага. А каякта билесиң, каякта түшүрдүң жүктү? Билбейм, ишелсе ошол жакта деди, анан сага айтып кой дептир да. Сен эле бир тууган экенсиң да аны, Небереси ол. небере болуп турбайсыңбы? Анан ошол жакта жатат, анан маршрутка канча сом? 60 сом да. Менде жанымда дагы тыйын жок, сага берейин десем. Бул жакта мыналар канча сом алат? 10 сом алат булар. 10 сом алат да. Сизде 10 сом жок белем. Ошо 10 сом берейин хотя бы, майдаларым бар болчу. Тыйыным да калбай калды да, сага берейин десем да. Мына 20 сом берейин, эптеп жет да качы автовокзалга. Не дегенге отурам? 243-кө отурасың. Мына 243 бир жактан бөлөтүн отурасың. Шумкарбы атың? Шумкар, сенин чоң атаң кайтыш болуптур. Азыр больницада, Карабалтинский городской больницада ошол жакка барып, ошол жактан сени могул киши встретит, тосуп алат. Ошо болсо азыр Карабалтага больницага бар, ошону айтып коюңуз деп сурады. Түшүндүңбү? Болду эми бара кой. Күндү узатпай. Сен Карабалтага срочно барышың керек экен. Сен каяктан, Баткенден келдиң? Ким чоң атаң бар беле Карабалтада? Чоң атамды Бишкекке алып кеткен да. Да. Тяжелый экен. Тяжелый. Эмне Оор экен да, оор. ооруп турду. Кандай чоң атаң? Чоң атам ошо. Сени баккан беле? Ата-энең барбы? Ата-энең жокпу? Короче, азыр срочно сени келсин деп атат Карабалтага. 1,5 саатта жетесиң да, сен каяктан кетесиң? Эмне менен барасың? Жөө барсам 1,5 саатта жетем. Жок, жөө бара албайсың, о алыс, 70-80 километр. Западный автовокзал. Автовокзалдан Сиз азыр орусча айтып коесуз балки, чоң атам бияка келе берсин деп. жок. Мени келип алып кетти. Сени келсин деп атат. Чоң атам номери да өчүк болуп атат да. Чоң атаң, короче, тяжелый экен, без сознания. Өзүнөн кетип калыптыр. Түшүнүп атасыңбы? Канча жашар? 73. Давай, сен эптеп Карабалтага жет. Сени күтүп атышыптыр. Акчаң жокпу? Буякта беребиз деген беришкен жок да, жүк түшүрүш кой деп түшүрсөк бербей койду да. Сага жардам. Эптеп немеге жет, автовокзалга. Анан Баке, муну көп эмеспи? Ал бер, Карабалтага жеткичең аяка дагы бир 100 сом. Сен Баткен кайсы жерден? Зардалдан болгон. Баягы согуш болгон жерге барганбыз. Бул сага жардам да. Сен эми сураштырып бир остановкага бар. Чоң рахмат. Эми, короче, баягы доктор ким? Садыбакас дедиңби? Короче, жамандыкка да таяр боло берсин деп атат да, сеничи. Өлүп калыптыр ушунда. Эми, короче, ошо да таяр болсун, срочно келсин деп атат. Эптеп, азыр бир остановканы тап. Где тут остановка? Могул жактан келдим мен ошол остановкадан. Сен эмне, Бишкекте жашайсыңбы? Жок, Каякта жашайсың? Баткенден келдим. Баткенден келдим. Карабалтада кимиң бар? Карабалтада ишим жок. Чоң атамды ошол Бишкекке алып кеткен болчу да.
Он должен приехать дедушкаң, чоң атаң бар экен го. Ошол өлтүптүр, короче. Кара Балтага барышың керек деп. Айтып атат ал киши. Больницада беле. Чоң атаңга дедушка каза болуп, чоң атаң да. Чоң атаң каза болду дейт. Кара Балтага келсин деп атат сени. Кара Балтага барышың керек деп. Кара Балтаны билесиң, ал Орский рынокко барасың. Мен Бишкекке биринчи жолу келатам, бул жака жүк ташыган байкелер менен келгем да. Сен Орто Сайга эмне келип алдың бул жака? Ушул жака таштап койду да мен жүк алып келгенмин байкелер. Акчаң бар да, Кара Балтага бара азыр могу жерден Орский базарга барасың. Орский базардан башка жокпу туугандарың? Чал Бишкектегилердин. Туугандар жок. Эмнеге келдиң буяка? Дедушкаңа келдиң. Жалгыз эле беле. Мал багат дейт. Ошол. Бай, мелюкөп. Эже, бул эмеге жөө баса Кара Балтага канча мүнөттө жетем? Жете албайсың балам. Сен азыр беден Ош базарына бар. Ош базар билбейм эже. Иә. Ош базарга барсам машина барбы? Бар, мурда маршруткалар жүрөт. 10 сом менен неге түшсөң 220. Маршрутка байкең айтып кой. Акчам жок эле да. Шоруң бурай. Не балам? Сен дедушкаң Кара Балтада беле. Дедушкаң барбы? Ооба, Бишкекке алып кетишкен болчу да. Кара Балтада экен азыр данный время. Ана сен деген эмне биякта эч родственнигиң жокпу? Азыр эле келдим, могул жака Орто Сайга жүк алып келген. КамАЗ менен ушул жерге түшүрүп койду да мен. Сен деген азыр эми мындай кыл. Сенин дедушкаң деген Кара Балтада больницада экен. Ай, дедушкаң тааныбайсыңбы? Жок, тааныйм, айылда эле болчу, анан Кайсы айылда эле? Баткенде. Анан мал бар болчу, анан ошо бул жака кишилер алып жөнөтүшүптүр да. Могул жактан жөө бассам канча мүнөттө жетем Кара Балтага? Сен ал деген Кара Балтага жөө баса албайсың. Сен деген автобуска түшүшүң керек. Сен деген эми вокзалга барасың. Молеке. Мен Бишкекте азыр ушул жерден 2 сааттан бери ушул жерден чыга албай. Вокзалга жөө бассам канча убакта жетем? Жөө жете албайсың ғой. Ал деген вокзалга деген айнанайын тиги Восточный автовокзалга сен кантип жетмегиң? Жарым күндарың жетпейсиң. Ал ал жака акчам жок эле. 10 сомуң да жокпу? А вообще акчасы жок келдиң белең. Ошол жактан эле машинага салып ийген анан. Алло, Айжан. Кара Балтага чейин канча сом маршрутка? Каерден кетет маршрут? Бу жерде бир бала Зардалыдан келиптир, билбей атат. Мындай эле салып коюшкан болчу да. Эмне сени мындай эле салат баары? Не? Анан могу врачка. Сиздин атыңыз ким, эже? Зура. Зура эже. Эже. Социальный эксперимент болчу. Бул жакта сизди камера тартып атат. Адамдардын эмесин эме кылалы эле. Бак эже. Чоң рахмат эжеге. Анан көрсөтөсүңөр мени. Көрсөтөбүз бул жакта. Колго коюңуз бул жакта камера тартып атат сизди. Рахмат эжеке, чоң рахмат. Адамдарды мындай эле кандай жардам берет бири-бирине ушундай учурда сизге башкача айтты окшойт, сиз мага айтпадыңыз болчу деге. Айтпадым дегенден акыр сени жиберип атпаймынбы? Рахмат эже. Кудай сактасын. Рахмат. Атыңыз ким? Кызатчы? Бул машина экен, камера тартып атасыз. Социальный эксперимент болчу. Чоң рахмат эже. Таза уят кылдыңбы? Эже коюңуз. Мынакей, чоң рахмат. Просто баягы. Рахмат эже. Рахмат чоң. Ошол жактан социальный эксперимент жүргүзүп атат эже. Элдин реакциясын байкайлы деп элечи. Бул жакта сиздин машинанын ичинде камера тартып атат. Чоң рахмат эже. Кол менен коюңуз. Рахмат эже, мынакей акчаңыз. Чоң рахмат. Мынакей алыңыз эже. Социальный эксперимент болчу. Тамаша эже, тамаша. Эме бул жакта камера тартып атат могу ичинде. Социальный эксперимент болчу. Так. Чоң рахмат. Жо. Социальный эксперимент болчу. Вообще элдин эмесин текшергенде эле бул жакта камера колго алып коюп ичинде тренировкадан турат. Баягы эл кандай ушундай муктаж болуп калганда эл жардам береби же жокпу деп ошону эле текшерели дегенбиз. Дайыма жардам берем. Рахмат эже. Өмүрүңүз узун болсун. Оорубаңыз эч качан. Неберелериңиздин туйурматын көрүп жүрөбүз. Рахмат эжеке чоң. Дагы бир колго коюңуз.